Кутмандуу кечиңиздер менен ийгилик сыры берүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү программанын мейманы Намба компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Руслан Карабукаев. Саламатсызбы, Руслан мырза? Программабызга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Руслан Карабукаев 34 жашта. Намба компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. IT технологиясы жана авиация тармагы боюнча серепчи. IT компанияларынын директорлор кеңешинин мүчөсү. Авиатрафик компаниясынын өнүктүрүү директору. Кыргызстан аба жолдору компаниясынын сатуу иштери боюнча директору. АКШдагы Джорджия технологиялык институтунун магистратурасын аяктаган. Орто Азиядагы Америка университетинин экономика бөлүмүн аяктаган. Үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Руслан мырза, айтсаңыз, буга чейин дегеле Кыргызстанда IT технология, дегеле интернет-бизнес деген нерсе жок десе болуп келгенде, анан ошол бул ишкерчиликти дегеле кандай баштап калдыңыз? Мен 2008-2010 жылы Америкада магистратура программасында окудум. 2010 жылы кайткандан кийин өзүмдүн тааныштарым бул Намба компаниясынын негиздөөчүлөрү болуп, уже ачып 2 жылдан бери иштеп жүрүптүр. Өзүңүз сиз айтып кеткендей, IT тармагы өзү мындай өнүгүп жаткандыгынын себеби бул абдан жаш тармак. Өзгөчө Кыргызстанда жаш тармак болуп, абдан күндөн күнгө, жумадан жумага чейин өзгөрүүлөр көп болот да. Ошондуктан биз деген өзүбүз деген дүйнө боюнча кандай өнүксө, биз дагы дүйнөнү аракет кылып, ошондой кандай өзгөрүүлөрдүн артынан жетишкенге, ошондуктан силер өзүңөр байкадыңар го, акыркы жылдары бизде интернет абдан тармагында көп өзгөрүүлөр болуп жатат. Мисалы, мурун деген интернеттен тамак ашты заказ кылуу жок болчу, азыр пайда болду. Мурун деген интернеттен деген азыр деген бардык оокаттар жазса болот да. Адам деген Кыргызстанда болуп, Америкадагы же Австралияда болобу, же Япониядагы мисалы архитектура, дизайн, же программирование өзүнүн кызматын алып келип иштесе болот. Кыргызстанга өзүбүз деген биз тоолуу мамлекет болуп, элибиздин саны аз болуп, өзүбүздө Кыргызстанда кең байлыктардын сандыгы аз болуп, болгондуктан биздин өзүбүздүн байлыгыбыз эле да. Ошо элибиздин эгерде билими күчтүү болсо, анан эгерде баарыбыз эле бүт баарыбыз башка жака алып кетип иштеп калбайбыз да. Мисалы, азыр көп кыргыздар Россияда иштеп жүрүшөт. Россияда, Казакстанда башка гастарбайтер болуп иштеп жүрүшөт да. Эгерде алар билимдүү болуп, мисалы IT кызматкер болсо, Кыргызстанда да отуруп алып биз иштесек жетиштүү көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Кыргызстандагы ошо мүмкүнчүлүктөрдү жетиштирип, өзүбүздүн билимибизди экспорттоп, Кыргызстанды байытканга абдан көп мүмкүнчүлүк болуп, биздин IT тармагы Кыргызстандагы агартуу IT тармагынын агартуу тармагы абдан чоң мааниде да. Демек, бул бизнес Кыргызстанга пайдалуу деп ойлойсузбу? Ооба, албетте. Эгерде мисалы сиз өзүңүз көрүп атасыз, шаарда күндө бизде пробкалар пайда боло баштады. Адамдын бияка мисалы жүрүшү боюнча күндө өзүңүз ойлонсоңуз, мисалы жумушка барасыз, жумуштан кайра келесиз. Ага машина биз өзүбүз Кыргызстан деген жыл сайын 1 миллиард 200 миллион долларга биз деген Россиядан, Казакстандан мунай затты сатып алабыз. Аны өзүбүздүн күнүкө тияка бияка мисалы жумушка барганыбыз, жумуштан барып тигил министерствого барып справка толтурасың, налоговойго отчет бересиң, балдарга медицина справканы көтөрүп аласың. Анын ордуна мисалы адам баргандан соң эгерде бүт баары электрондук түрдө болсо, эгерде мисалы деген сиз деген налоговый отчетту деген салык кызматына электрондуу түрдө бере алсаңыз, биз деген ошол мисалы барып келгениңиз эле 2 литр бензин кетсе, мисалы 2 литр бензиндин 100 сом болсо деп койсоңуз, сиз ошону деген 1 тыйындын ичине компьютерден жаза аласыз. Ошондуктан Кыргызстанда IT тармагынын жакшы кандай өнүксө, бизде өзүбүздүн мисалы мындай айтканда атомдорду электрондор менен алмаштырсак, өзүбүзгө Кыргызстанга да чоң жардам болмок да. Электрондук тармакты, интернетти өнүктүрүүдө биз деген ошол айылдарга дагы, ошол айылдагы мектептерге дагы мугалимдерди өзлөрүнүн сапатын көтөрүшүн, алар кайра квалификациясын көтөрүүгө, балдарга мисалы жаңы электрондук китептерди окуганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле да. Ошондо биздин Кыргызстандагы алдыга жүрмөк болчу, прогресс болуп. Түшүнүктүү. Учурда азыр Facebook, Twitter же болбосо WhatsApp өңдүү бир социалдык түйүндөр аябай бир күчөп, бир элдин колдонуусунда болуп турган учур эмеспи? Бизде дагы маалымат технологиясы кеңейип өнүгүп, ошону аракет кылгандар бар да, мисалы аракет кылып ошондой бир социалдык түйүн ачкысы келгендер. Сиздин оюңуз боюнча Кыргызстандагы IT стартап же болбосо IT технология, IT рыногунун деңгээли кандай? Кыргызстанда IT деңгээли деген акыркы убакта мисалы башка мамлекеттер менен салыштырмалуу төмөн. Бирок бардыгы салыштырмалуу да. Мисалы Тажикстанда, Иранда,
жабык мамлекеттерди карасак, аларда интернеттин өнүгүшү бизден ылдый, абдан эле төмөн да. Мисалы биз Намбаны азыр Тажикстанда ачтык. Биздин болжомол боюнча аларда мисалы Тажикстанда, Өзбекстанда интернет тарабынын өнүгүшү биздикинен начарыраак. Бирок башкадан караганда мисалы Россияда же башка Европа мамлекеттеринде же Азия мамлекеттеринде, Корея, Япония, мисалы Филиппинин деле айтсак, Филиппин, Малайзия, аларда интернет тармагы биздикинен 5-6 жылга астыга жылган да. Аларда мисалы азыркы Кыргызстанда андай мүмкүнчүлүк азырынча жок. Мисалы Малайзияда же көп мамлекеттерде, мисалы чет өлкөдө же АКШда сен деген интернет аркылуу бардык оокаттарды сатып алышың мүмкүн, бардык иштерди эме кылсаң мүмкүн да. Мисалы паспорт алышың интернет аркылуу же окуу, билим алуу, мындай билим алуу. Өзүң азыр мисалы көп белгилүү чоң университеттер, Гарвард, Стэнфорд чоң университеттер, алар азыр интернет аркылуу билим бере баштады. Каарманыбыз жаратылышынан жөнөкөй, кол алдындагылардан да дал ушул сапатты талап кылат. Идеалдуу адис, акылдуу, команда менен иштей алган жана ишинин жыйынтык чыгара билген адам болушу керек деп эсептейт. Ар бир адамдын өзүнүн ролу бар. Бир адам деген бул программаны жакшы жазса, экинчи адам деген ал программаны жакшы сатып берет. Ошондуктан биздин ар бир өзүбүздүн жумушка аракет кылганда, мисалы ишкерлерди алганда, бул киши өзүнүн культурасы менен, өзүнүн характери менен бизге жарайбы, биздин компанияга иштей алабы деген ошондой. Бизде мисалы жөн эле жумушту жөн эле аткарган кишилер бизге биз мисалы жөн эле айтылган сөздү айтып, мындай элпек болгондой эле эмес, өзүнүн ой жүгүртүүсү күчтүү болгон, өзү эркин болгон адамдарга аракет кылабыз да. Ошондой биз менен чогуу иштегенде болуп. Жана коллектив менен иштей ала турган киши. Англисче бар да, work hard, play hard дегенчи, өзүлөрү да жакшы иштеп, катуу иштеп, өзү жакшы салганды көргөндө да балдар, ушундай балдар керек да биздечи. Деги эле IT рыногун өнүктүрүүдө ишкер өзү программист эмес, сөзсүз түрдө ишкерчиликтин сырын дагы билген күчтүү бизнесмен болуш керекпи? IT билгенде бул мисалы сизде да жумуштун ар кандай түрлөрү бар да. Мисалы үй адам деген кирпичти салганды билсе, ал деген үй чоң мындай үй курганга деле аны мисалы же көпүрө кура алганга аны өзгөчө билим алыш керек да. Анткени ал деген архитектор болуш керек, инженер болуш керек, санаганды билиш керек, кантип. Ошондой эле ар бир бизнесте, эгерде сен мисалы IT бизнесте жасайсыңбы же башка тармакта жасайсыңбы, өзү ошо билимден башка ошол да бизнесте билимди билиш керек. Санаганды билиш керек. Мисалы бул биз ар бир жасап аткан ишибиздин баары маалымат тармагында болобу же башка бир тармакта болобу, бул адамга керекпи? Бул адамдын өзүнүн ушул алып аткан кайсы жерден кайсы каражаттан жабылат экен депчи, кайсы жерден эмесе түйшүм келет деп ошону санап туруп, анткени ошо мындай жалаң эле мисалы программированияны билген, ал мындай да, ал жөн эле үйдө бир кирпичти кантип салыш керек ошону билген адам да. Бүт үйрөнүш үчүн анткени ошол ошо кесипти баардык жагынан системалуу түрдө үйрөнүш керек. Эгер сыр болбосо, бир айда тапкан каражатыңыз канча сумманы түзөт? Биздики өзүмдүн кирешим 2ге бөлүнөт да. Бул өзүм алып аткан айлыгым. Айлыгымдын саны биздики ай сайын ар кандай болот. Анткени ал деген меники биздин компаниябыздын өзүнүн эмеге айлык пайдасына кирешип байдалганда. Бирок андан тышкары мен компаниянын ээси болгондуктан мен өзүм мисалы деген канча мага акча ошол айда керек болсо, ошончо акчаны алам да. Өзүң мындай кожоюн болгондо да ойлоп калат экенсиң да, анткени канча көп мисалы бирөөгө иштебегенден кийин, өзүң иштегенден кийин, өзүңдүн партнерлор менен чогуу иштегенден кийин айлыкты чоңойтуп койсоң, мисалы кирешең азайып калып, сен башка инвестиция кыла албай каласың эмки жолу башка ишти баштаганга да. Ошондуктан өзүң да акча аяп калат экенсиң. Сиз үчүн Кыргызстан деген эмне? Ата мекен деген эң биринчиден өзүңдүн үй бүлөң, туугандарың, анан өз туулган жериң, мисалы биздин жер да, биздин кандай өзүбүздүн тилибиз, өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүң кыргыз деп, мындай өзүң патриоттукту чет өлкөдө жүргөндө сезет экенсиң да. Анткени Кыргызстанда жүргөндө мындай көп байкалбайт экен. Мен өзүм биринчи мисалы мегиде Алматыда иштеп жүргөндө, Казакстанда 2 жыл иштедим университетти бүткөндөн кийин. Ошондо өзүң мындай кадимкидей эле сагынып,
Кыргызстан обондору деген радиодо диджей болуп таанышпала иштечи. Ошол диск жаздырып берип, Кыргызстанда ырлардын баарын Манастан баштап, жана акындардын айтыштарын жаздырып берип, ошондо мындай чындыгын айтканда ошондо биринчи кыргыздардын ырларын уга баштадым да. Ошондуктан кыргыз дегенде кандай? Кыргыз деген өзүбүздүн ар бир элдин өзүнүн эмеси да бар да. Ошо мага кыргыз деген бул мен өзүмдүн кыргыз дегенимден өзүммүн да. Мен кыргызмын деген ал деген мындай айта албайсың, мындай өзгөчөбүз, кандайбыз депчи. Бул өзүбүздүн элибиздин, биздин өзүбүздүн жерибиз менен, элибиз менен ошо сыймыктанышыбыз да. Сиз бир нече жыл чет мамлекетте жашап келгениңизди билебиз. Ал жактын шартына аз да болсо көнүп калгандырсыздар. Башка жака кетүү оюңузда барбы? Кыргызстандан сыртка кетүү? Азыркы убакытта мындай жакынкы 3 жылда, 4 жылда мындай эмелерим жок, долбоорлорум чет өлкөгө кетип калыш деген. Анткени мен өзүмдүн жумушум мындай өзү чет аралыкта. Биздин компания азыр, мисалы, биз парт компаниябыз 3 мамлекетте иштейт. Бакуда, Алматада, Бишкекте. Өзүмдүн жумушум дагы меники көпчүлүгү көп тияка бияка чет аралык тараптарга көп барып турам да. Демек, жакынкы 5 жылда сиз Кыргызстанда экенсиз да? Ооба, Кыргызстанда. Бирок албетте бизде Кыргызстанда кичи мамлекет, өзүбүздүн жетишкендиктерибизди биз башка мамлекеттерге да жетиш. Азыркы мисалы убакытта Намба такси компаниясын биз Бакуда ачып жатабыз. Ошондуктан Бакуда көбүрөөк убакыт өткөзөбүз го дейм да, Азербайжанда. Ишиндеги ийгилик менен катар үй бүлөдө дагы мыкты ата, татыктуу кожоюн болууга умтулат. Күнү бою жумушта болсо дагы кечки убактысын толугу менен балдарына жумшайт. Балдарды тарбиялоодо эң башкысы ата эне өзү үлгү болушу керек деп эсептейт. Китепке аябай көп убакыт бөлөбүз. Руслан вообще эң жакшы көргөн хоббиси китеп окумай. Русланды көрбөй калсак эле үйдө бир жерде отуруп китеп окуп отурат да. Өзүмдө жетишпегендик жерлерде өзүмдүн жубайымдын жакшы жерлери бири-бирибизге тартылып, өзүң дагы мындай экөөбүз бир үй бүлө болуп, бири-бирибизди толуктап, адамдын жакшыраак болот экен да. Сиздин негизи көп тармактуу бир ишкерчилик жүргүзөт эмессизби? Ошол долбоорлоруңуздун арасында билим берүү тармагына болобу? Же болбосо бир тарбиялык мааниси бар бир долбоорлоруңуз барбы? Билим берүү тармагында мен Америкада окуп жүргөндө өзүм биринчи баштап калдым. Аны биз деген барып, Катрина ураганы болгондон кийин Новый Орлеан деген шаар бар. Ошол жерден барып биз волонтерский программа болуп үйлөрдү оңдоп бердик. Абышкаларга, мындай инвалид болгон үй бүлөлөргө. Ошондон келгенден кийин мен өзүм ойлонуп калдым да, кантип бизде анткени мени эч ким мурун үйрөткөн эмес да, волонтерство деген эмне экенин, башка бирөөгө жардам берүү, биздин Кыргызда ашар деп айтканы менен, ашардын мындай эмеси, мындай тарбиясы азыраак да, мындай эмеси, культура болбой калган да, мындай эмеде көп болбой калган. Анан ошондуктан башка чет өлкөлөрдө бул жакшы өнүгүптүр. Ошондуктан досторубуз менен чогулуп, биз деген ойлонуп кандай жардам бере алабыз деп. Мисалы, акчадан тышкары өзүбүздүн күчүбүз кандай жетиштүү, кандай эмне кылсак, ал эң чоң мындай натыйжа берет деген ойлонгонбуз да. Өзүбүздүн тең туш балдар менен, өзүнүн ийгиликке жетишкен чоң бизнесмен же ар кандай тармакта болсо дагы ошо ийгиликке жетишкен балдардын өздөрүнүн тажрыйбасын айтып бергенде эң биринчиден мындай кандай бир түрткү болуптур да. Ошондуктан биз деген 2010 жылдан бери Кочкордон баштап акыркы убакта мындай Азамат плюс Про KG коомдорубуз менен чогуу биздин мектеп деген долбоорубуз бар. Ошол боюнча 20дай мектептерге барып, Каракулжага, Исфанага, Баткенге, Гөлдөн Чолпон атага, Кереге таш, Маман деген айылга, тиги Нарындан Атбашыга чейин, Таласка чейин барып келип, ошо бизде азыр уюмда 50дөй бала бар, арган жетиштүү, арган ийгиликке жетишкен балдар. Өзүбүз барып ошо балдарга биз мындай кандай десем, бир жалым бергенге аракет кылабыз да, аларды кызыгып окуусуна, силер деле бул ийгиликке жетише аласыңар. Айылда окусаңар, айылда кандай эмне окуш керек, кандай билимге, мындай айтып коет, карьерага
направление берипчи. Демек ошол өспүрүмдөргө өзүңүздөрдүн ийгиликтериңиздердин сыры менен бөлүшөт экенсиздер да. Сиздин өзүңүздү сиз ийгиликтүү адам катары эсептейсизби? Ийгилик деген бир күнү бар, кыргыздарда эме бар го, лакап бар го, сен бир күнү жигит атты минет, бир күнү жөө жүрөт дегендей да. Анткени бул ийгилик деген көпчүлүгү азыр менин оюмча, мен өзүм ийгилик деген бул мындай башка бирөөнүн айтканы да. Сен эгерде бир адамды бай деп санасаң, сен башка бир адамга сен кедей болуп көрүнөсүң да. Мен оюмча эң биринчи мен өзүмдүн санашым боюнча мен бактылуу адаммын. Анткени мен өзүмдүн жумушумда абдан бактылуумун, өзүмдүн үй бүлөмдө бактылуумун. Өзүмдүн жетиштүү койгон максаттарыма акырындан жетишип жатабыз. Анан өзүмдүн жумуш жасаганым мен бул адамдарга пайдасы бар деп ошондой сезем да. Ошондуктан өзүмдү бактылуу, биринчиден бактылуу болгондуктан ошон үчүн ийгиликтүү деп санайм. Ийгиликтүү адамга тийиштүү 3 сапатты айтып кете аласызбы? Сиз берген суроону бул мектептерден көп сурашат окуучулар, жаш окуучулар. Анан мен жооп бергенде дайыма мындай деп жооп берем да. Биринчиден, силер өзүңөргө жаккан кесипти ошону табыш керексиңер деп. Кесипти тапканда силер атаңар эмне деп айтты, ата-энеңер эмне деп айтты деген ошо кесип эмес. Мисалы, сиздики атаңыз өзү бухгалтер болсо, сен да бухгалтер болуш керексиң, же апаң деген, же туугандарың бир милиция болсо, мен да милиция болуш керексиң, андай эмес да. Ар бир адам өзүнүн жашоосунда өзүнүн ордун табыш керек. Табыш үчүн аракет кылыш керек ар кандай. Мисалы, бир күнү барып силерге ОТРКга журналистиканын жумушун текшерип, изилдеп көрүш керек. Экинчи күнү барып кумтордо барып, мисалы, шопурдун жумушун же мындай горный инженер болом деген жумушту үйрөнүп, үчүнчү күнү биздин компанияга келип, мисалы, жумушту программисттин жумушу кандай болду экен деп, ошол жумуштарды кызыгып, адамдар менен сүйлөшүп. Анан көп жумуштар мындай, мисалы, жол деген, жолдун сыры жол өткөн сайын көрүнөт дейт да. Ошон үчүн биринчи, мисалы, жолду көрбөй туруп, мындай кыргыздарда макал айтып коет го, мындай көз коркок, кол батыр депчи. Бакыт дагы ошондой, бакыт дагы ийгилик да, мындай бир жерден план коюп, мындай жетиш оор. Акырындан мисалы бир ар бир кадам менен көрүнөт да. Ошондуктан адам эч качан коркпой, ар кандай өзүнүн ордун издеш керек жашоодо. Өзүнүн сүйгөн кесибин, өзүнүн сүйгөн жашоосун, кайсыны кандай тартипте, кандай эмне кылам, кандай натыйжа жашоомон көргүсү келиш керек деп. Экинчиден, адам деген өзү деген өжөр адам болуш керек. Орусча айтканда настойчивый депчи. Анткени деген эч кандай мындай чоң иштерди, оор иштерди биринчи жактан эч качан болуп кетпейт да. Мисалы, көп чоң ишкерлердин ийгиликтүү болушу, алардын 10 жыл болобу, же 20 жыл болобу, же 30 жыл болобу, бул мындай чоң жумуш, күнүгө жумуштан чогулат да. Мындай чоң, мындай бир үй курганда деле бир кирпичтен түзүлгөндөй эле, ошондой эле чоң ийгилик дагы акырындан кичинекей ар бир күндөн. Эгерде күнүңөр ийгиликтүү өтсө, жашоо да ийгиликтүү болот да. Рахмат, Руслан мырза, бүгүнкү программабызга келип, ийгилик сырыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Сиздерге да рахмат. Бүгүнкү программанын мейманы Намба компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Руслан Карабукаев болду. Ийгилик каалайлы сиздерге.